Бизге бир ит келип алды. Жолбун ит тамак берип багып атам. Бирөөлөр ит турган жерде периште качат деп уктум. Бирок бул ит башкача. Азан айтса кошо уулуйт. Илгеркилер уулаган ит жаман болот дегеннен жолдошум командировкадан түндө келди. Таңгамалы 6:42. Уулуп атканына жолдошум эшикке чыгып эле бул азан айтканда уулуйт экен дейт. Ошо менен не кылсам деп санап болуп атам. Иттер уулаганы шайтанды көргөндө уулайт. Эшек дагы шайтанды көргөндө айкырат. Силер пана тилегиле деген ошондочу. Короз кыйкырганда Алла Тааладан афият сурагыла, периштелерди көргөндө булар короз кыйкырат деген. Уулай бере турган болсо, ол бир айдоого итак эле тияк бияктан келип калыптыр, айдоого алып барып таштап койгула болду. Ага зулумду кылбай, өзүнүн жайын таап алат. Ушул хадистерде саждага барганда 7 жерден ашпасын дейилет. Чыканак жерге тийсе 7ден ашып кетет го. Умрага барып келгендер дагы айтып келишти. Тийгизбеш керек деп. Түшүндүрүп бериңизчи сураныч. Эркектер менен аялдардын саждасына айырмасы. Тура пайгамбарыбыз айткан, сажда кылганда адам баласынын 7 жери сажда кылат. Пешене, 2 алакан, 2 тизе, 2 таман. Ушундай турабыз да? Мына 7 жери болот. Бул эркектерге гана. Аялдар чыканагын коет. Эркектер чыканагын жерге койбойт. Эркектер чыканагын койсо макру болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ит мындай жаткандай деп тыюу салган. А бул аялдарга эмес. А башка мазхабтагы аялдар болсо, алар колун көтөрөт. Эркек менен аялдын намазында айырмасы жок дейт. Жок. Биздин мазхабта тургандар эркек менен аялдын намазынын айырмасы бар. Аялдардыкы астар, сатырыраак да. Мисалы руку кылганда да мындай кылып туруп албайт, кичине мындай ийилип эле турса болот. Эркектерде эмес. Саждага барганда дагы өтө катуу мындай кылып ачып туруп албайт. Жок, жапысыраак намаз окуйт булар. Макулбу? Сатыр ауратыраак да мындай жапысыраак. Ошо. Мен жин оорусу менен аябай катуу оорудум. Кудайга шүгүр, азыр жакшы болдум. Намаз окуйм, зикир кылам. Күйөөм артынан аял жинди көрөм. Дайым көңүл бурбай эле жүрөт. Делем. Акыркы күндөрү мени коркутуп кечинде кыйнап жатат. Күйөөм меники, сен үйдөн кет дейт. Молдого да окуттук, кетпей жатат. Эмне кылсам болот? Кыйналып кеттим. Көбүнчө мына жин, шайтандар илешкендер бар го. Кирдиктен илешет да буларчы. Кусулу жок жүрө бергенден. Ушундайлардан, тияк бияк өзүн карабай калгандардан да. Ошон үчүн ише туугандар дайыма биз таарат менен, гусул менен, дуа менен жүрөйлү. Акыркы учурда өтө көбөйүп кетти, баарыңыздарга эле маалым. Эми буну эмне кылыш керек эле? Окуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кайсы үйдө Бакара сүрөсү 3 күн катар окулса, ага шайтан пайтан, жин, пинси, кыйкыр барды качып жок болот деген. Окуш керек. Аны бул башка бул медицина буну дарылай албайт бундайда. Бунун илими токтойт, медицина уже токтойт. Уже бул жакта эми башка диний илим ал, андан жогорку илим ал. Ошо менен каратпаса болбойт буну. Окутуш керек, окутуңуздар таксырла. Көп өзүңүздө таза жүрүп окутуп, тоба зикир, анан күчтүү иншалла мынал рукия окугандар бар, ошолорго окутуңуз. Менин атамын бир тууган иниси 5-6 жылдан бери өтө чоң банкротко учураган. Тууган уруктун баары жардамдарын берип бүтүштү. Дагы да акыркы айтуусу боюнча 1.800.000 калды. Карындашым саңа эле айтып жатамын. 200 миңдей срочно керек болуп жатат. Кыйналдым. Жеңең деле мындан бул жагына чыдабаймын деп койду. Не кылышымды билбей жатамын деди. Бирин шапкасын бирине кийгизип кыйналдым дейт. Мен зекет боюнча 1-2 жылдан бери жакшы угуп калдым. Мурун маанисин түшүнчү эмесмин. Ошондо 4-5 жылдык соодамдын зекетин чогултуп, бир топ кылып ошол 200ге эсептеп берип койсом өтөбү дейт. Өтөт. Өтө жакшы болот. Зекеттин да казасы бар таксырла. Устаз, мен кара дуба сыйкыр менен ооруйм. Мени эч ким түшүнбөйт. Баары басмырлайт. Өзгөчө жеңелер таба кылгансып дейби? Таба кылгансып. Ошолорго сен да өз башыңа келсин, көргөзсүн десем кандай болот? Каргыш айтсам, эмне кылышым керек? Аларга айтсаң жетпейт. Молдодон молдо тандап жүрө бересиң дейт.
оорубайсың, стресс алгансың дейт. Анда эмнеге сыйкырдын дубасын окуганда кыйналам дейт. Эми билбедим мен мына жерде. Бирок аларга тескери дуа кылса болбойт. Тескери дуа кылса болбойт. Бирок биринчиден бирөөнүн үстүнө күлбөш керек такса. Сиздин башыңызга келип калат. Бирөөнү туурап, бирөөнү күлбөңүз. Ман дахика духика дейт. Ким күлсө учур келет анын үстүнөн күлө турганда. Алла Кур'анда айтат: "Я юхаллазина аману ла ясхар каумун ан каумин". Эч бир коом башка коомго, эч бир адам башка адамга маскарлабасын, үстүнө шылдыңдабасын. Ал эми аларга дуа кылыңыз, өзүңүз окутуңуз. Менин атым Гүлсана. Гүлсана арабчадан бутту сана дейт экен. Ошол туурабы? Эгер туура болсо мен атымды алмаштырышым керек болобу? Ол аснам санам деп коет арабтар. Бутту айтат. А сот менен айтылат. Сиздики син менен. Гүлсана сана жакшы сөз ал. Алмаштырган кереги жок. Адамдарды бетин жок мультик катары тартса болобу? Иллюстрация сыяктуу же анимация сыяктуу, бирок бети жок, көз, каш, мурун, ооз жок кылып, же сөлөкөт сыяктуу. Ханафи мазхабта кандай? Интернеттен маалымат карасам, кээ бир учурларда тартса болот деп жүрөт. А бирок кайсы мазхабта жазылганын билбейм. Ошондуктан сизден жооп табамын деген үмүттө жаздым. Бизде өзү сүрөт, көз, мурун, бети башында сүрөт тартса болбойт да. Анан менен азыркындай сиз айтып аткандай болсо мейли. Албетте ол мультфильм эмне мазмунда, эмне маңызында ошо маселе турат. Эгерде азыркы мисалы бул эми бекер боздун иши болуп калбасын да, сиздин жашооңузду текке кетире турган. Ошо менен алек боло турган. 2 жаштагы балабыз чарчап калды. Акыйка берген эмеспиз, кандай кылыш керек? Иштек эмес, өтүп кетти болду, кылбайсыз. Ата-энеге зикир, намаздарды кандайча хадия кылат? Тирүүлөргө жана өтүп кеткендерге зикир 70 000 болуу керек деген туурабы? Жок, керек деген туура эмес. Бул Кур'анда, хадисте 70 000 деген ал чектөө андай жок. Албетте алымдардын тажрыйбасында ошондой канчалык жолу ла иляха иллаллахны айтып, сообун багыштасаңыз, ошончолук жакшы. Алымдар ушул тажрыйбадан өткөргөн 70 000дин таасири өтө чоң экен депчи. Мен жумушта жүргөндө намаз окуганда элден уяла берем. Закройный столдун астына кирип алып, отуруп намаз окусам болобу? Жок, элден уялбай эле коюш керек. Намаз окубагандар уялсын. Арак ичкендер уялсын. Жалганчылар уялсын. Жолдошум менен ипотека үй алсак, биздин ата-энелерибиз умрага, ажыга барса болобу? Ата-энелерге кайсы акча менен? Силердин акчаңар болсо, ипотеканын акчасын берип туруш керек го дейм. Карыз да булчу. Бул карыз. Ата-энеңер өзүнүн акчалары менен барса боло берет. Бирок силердин карызыңар болуп, ошого акча жумшасаңар туура болбой калат.